Жакшы кулк мүнөзгө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейиштен кан сарайлуу болуусуна кепилдик берген. Кимдин мүнөзү чырайлуу болсо пайгамбарыбыз айткан, мен гарантмын деген. Бейиштин ортосунан кан сарай алып бергенге дейт. Ким мүнөзүн кооз, мүнөзү чырайлуу боло турган болсо. Абу Умамадан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ана заимун." Мен кепилмин. Неге дейт? "Би байтин фи рабадил жанна лиман таракал мира." Бейиштин четинен бир кан сарай алып бергенге, ким жаңжалды таштаса, эмнени таштаса? Жаңжал, талаш. Кээ бир адамдар бар го, жаңжалчы да. Жаңжалды таштаса, ва хува ин кана мухиккан, акыйкатта болуп туруп да. Вакыт болду. Бир хадисти бүтүп коеюн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Мен кепилдик берем. Ким жаңжалды таштаса, акыйкатта болуп туруп да талаш тартышты таштаса, бейиштин четинен кан сарай алып бергенге кепилдик, гарант берем" дейт. Экинчиси: "Би байтин фи васатил жанна лиман таракал кади ва ин кана мазихан." Ким жалган сүйлөгөндө таштаса, тамашалап болсун да. Ага бейиштин ортосунан кан сарай алып бергенге кепилдик берем дейт. "Ва би байтин фи а'лал жанна лиман хассана хулукаху." Ким кулк мүнөзүн чырайлуу кылса, ага бейиштин эң жогорку үстүнөн кан сарай алып бергенге гарантмын дейт да. Саллаллаху алейхи ва саллям. Урматтуу туугандар, Алла субханаху ва таала баарыбызга чырайлуу кулк мүнөз берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын мүнөзүнө мүнөз берсин. Бизге дагы, үй бүлөбүзгө дагы, элибизге, жалпы эле мусулман элдерге Алла таалам пайгамбарыбыздын мүнөзү менен мүнөздөлгөнгө өзү жардам берсин. Пайгамбарыбыздын мүнөзүн баарын айттык.